мына бийлик алмашуудан кийин келген жетекчилер баш мыйзамды өзгөртөбүз деген демилге келгенде мен мындай анчалык каршы болгон эмесмин. Анткени мен ал убакта алардын оюн, ниетин, долбоорду көрө элек болчумун. Бирок мына жакында парламентке сунуштады долбоорду. Биз көрдүк. Ошондон кийин мен бул баш мыйзамдын долбооруна караманча каршы экенимди билдирем. Анткени биз көрдүк, бийликтин тең салмактуулугу жок. Бүт эле ушул президент башкарат, президент дайындайт, өкмөттү деле анан отчет бербейт экен. Эч жерде. Мына курултай болот, ошол жерде отчет берет деле жок. Мисалы, азыр Кыргызстанда жаманбы, жакшыбы мына парламенттик, президенттик башкарууда бир киши жооп берет. Бул премьер-министр. Мына Абылгазиев жыштык чуусу боюнча биз коррупциялык схеманы алып чыктык, кетти. Сапар Исаков ТЭЦ боюнча маселелер болду, ал кетти. Парламентке келип, кадимкидей парламент ошол жетекчини туура эмес иш-аракети болсо, мындай кетиргенге мүмкүнчүлүк бар эле. Премьер-министр жооп берет эле. Парламенттеги партиялардагы кайсы бир деңгээлде моралдык жоопкерчиликти ала тургандай деңгээлде болмок. Азыр президент баарын дайындайт, өкмөтүн дагы бүт баарын борбордук шайлоо комиссиясындагы мүчөлөргө чейин президенттин дайындаганга укугун, ошолордун санын көбөйткөн. Бул эми эбегейсиз бийликти алып атат. Бирок ошол Жапаров мырзанын өзүнүн айтымында эми бир адам жоопкерчиликти алыш керек да дейт. Бирок жоопкерчилик жазылган эмес да баш мыйзамда азыр. Биз кантип сурайбыз? Кимден сурайбыз? Жөн гана ошол жогорку кеңешке анан ошол курултайда маалымат берет деп коюптур. Демек келеткен дагы сүйлөп туруп кетип калат. Эгерде жоопкерчиликти алам десе, парламентке келгенде биз ошол жерде суроо жооп кылышыбыз керек президент менен. Азыркы 120 дейбизби, 90 депутат болобу, баардыгы кошоматчы болбойт. Арасынан жок дегенде 5-6 депутат чыгат, элдин сөзүн айтып, кемчилигин көзүнө сайып көргөзгөн. Мына ушундай баш мыйзамда тең салмактуулук жок. Экинчиден биз президенттик башкаруулардын баардыгын көргөнбүз. Мына ошого мен өкүнгөнүм ушул бийлик алмашуу, жанагындай тополоңдон кийинки келген бийлик дагы сабак албаганы аябай өкүндүрөт. Анткени келе албай жатып эле мен баарын башкарышым керек дегендей ойдун, ошондой ниеттин өзү абдан туура эмес, акылсыз кадам деп айтат элем да мен. Анан баш мыйзамды долбоорун жазгандарды карап көргүлө. Коомго авторитети бар адамдарбы? 98% бүт жанагындай мурдатан ушул бир ар кайсы кызматта жүргөн, же болбосо ушу бийликке улам кошомат кылып келаткан кишилер. Алар эмне үчүн ошолор бүт ушу кыргыз элинин тагдырын аныкташ керек. Ошол бөр баштарды азыр шайлоого чыгарсаң 1000 добуш алалабы? 1000 добуш. Бирок ошолор мына элдин тагдырын аныктап, жогорку кеңешке алып келип бизге берип, эми эң кызык жери биз өзгөртө албайт экенбиз эч нерсени. Демек, мына азыркы парламенттин курамы сөзсүз колдоп берет. Мына ушундай жолго тилекке каршы баратабыз. Эл мына мени азыр интернеттен көрүп аткандардын дээрлик 80% сөгүшү мүмкүн. Эмнеге каршы болуп атасыңар? Президенттик башкаруу керек деп. Бирок мен айтып коеюн, 1 жылга жетпей, 3 айдан кийин президенттик башкаруунун малтыжасыздыгын, башаламандыкты мына ошондо көрөсүңөр дагы бизден же кечирим сурайсыңар, же ичиңерден мына туура эле айткан деп айтасыңар. Мына макул, муну дагы көрөлү. Муну дагы көрөлү. Жапаровго эбегейсиз бийликти берип көрөлү. Көрсүн, мына 80% эл колдоп берди. Көрөлү, бирок 1 жылга жетпей тең салмактуу бийлик, бирин-бирин көзөмөлдөгөн мамлекеттик органдар, парламент, өкмөт болгону эле жакшы экен деген чечимге келбесек болду.